Казакстанда аялдардын IT стартаптары активдүү өнүгүп жатат. Бул көрсөткүч өзгөчө акыркы 2 жылда күч алганы байкалууда. Эгерде 2023-жылы аялдар баштаган 179 IT компания катталган болсо, бүгүнкү күндө алардын саны 300дөн ашты. Санариптик ишкердикти өнүктүрүү максатында Казакстанда 3-жыл катары менен IT айыл долбоору ишке ашырылып келет. Бул убакыттын ичинде 5,5 миңден ашык адам санариптик чеберчиликтин татаал жактарын өздөштүрүшкөн. Адистер жаштарды алдыңкы технологияларга көрүнүктүү максатка ылайыктуу дешет. Андыктан быйылкы жылдан баштап жаш муунга Агылтех долбоору колго алынмакчы. Программанын алкагында өлкөнүн жаштары жасалма интеллект жана киберкоопсуздук боюнча окутулат. Агылтех – это проект, который направлен на развитие умных технологий. Агылтех долбоору жаштардын акылдуу технологиялар боюнча билимин өнүктүрүүгө багытталган. Айыл жаштарына артыкчылык берет. Бул өлкөнүн технологиялык өнүгүүсүнө түрткү бере турган жаңы демилге. Жалпысынан Казакстандын бардык аймактарын камтыйт. Жаштар ресурстук борборунун базасында 100 машыктыруучу даярдоону пландап жатабыз. Андан соң алар өз аймактарындагы электеги жаштарга жаңы санариптик көндүмдөрдү жана каржылык сабаттуулукту үйрөтүшөт. Вовлекать молодежь нашу в новые технологические направления и повышать их уровень финансовой грамотности. Кош окутуу программасынын 3 мыкты бүтүрүүчүсүнө атайын грант дайындалат. Жеңүүчүлөр келерки жылдын 9 айында АКШнын Бостон, Нью-Йорк жана Майами шаарларында топтолгон дүйнөнүн алдыңкы технологиялык компаниялардын иштери менен таанышууга мүмкүнчүлүк алышат. Будем в Гугле, будем в Нетфликсе, будем в Гарварде, в MIT. Google жана Netflix сыяктуу дүйнөгө белгилүү компанияларга барып, Гарвард университетин кыдырышат. Студенттердин сунуштарын эске алабыз. Кандай компаниялардын жумушу менен таанышууну кааларын тактап, ошол жерге баруусун камсыз кылууга аракет кылабыз. АКШнын алдыңкы компанияларынын жетекчилери, менеджерлери менен жолугушуулар өткөрүлөт. Студенттер бул сапарда чоң тажрыйба топтош үчүн атайын программа түзүлөт. И так далее. То есть для наших студенток это возможность построить международную карьеру.